لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. O Muhammed, biz seni alamlarga ırayım katarı jiberdik. Anın kolun karmagan canlar var. Anın nuru menen jüröktü tazartkanlar var. Anın izinen jürgönдөр var. Anın asıl sapatın kulk münözgö singirgenler var. Barыбыз Muhammed Mustafa'nın ümmetibіз. Peygamber aleyhissalam büt alamdın soğup turgan ırayımdı jürögü. Al Rahmandan kelgen, Rahimden kelgen, Rauf'tan, El-Vadud'dan kelgen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ak joldu, akikatты baştap ketken, çırqırap çındığı üçün azap çekken, ulu zat paygambarım Muhammed'a 14 kılım uzaktardan salam berem. Jazayın meyli anda ködününün, arnayın dilden çıkkan ırdan gülüm, o bolu tazim kılan paygambarga, urmattuğum, kuttu bolsun tuğulgan günün. İslamdan burada adamzat jırtkычтан ötüp merezge aylangan ele. Japayçılıktın jeter çegine jetip kalgan ele. Kan janынан jaralgan öz kızın türülöy toprakka kömgön Umardın jürögün japayçılıktan menin paygambarım kutkardı. Kız naristelerdi al kutkardı kara жерден. Kuldardı da al kutkardı. Anın nuruna joruluşkan Bilal'dın avazı 14 kılımdan beri жаңырып келе жатат. Imandı bekemdep kele жатабыз Muhammed'din nuru menen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Jıldızdı didarыңды közü көрgөн, jılajın үнүң дугуп жашын төккөн, дүйнөнүн эң бактылуу адамдары дал ошол сен жашаган доордо өткөн. Азатка аттандырган аскер башчысына аялдарга курал кезебе, балдарга тийбе, карыларга катылба, чиркөйлөрдө, синагогаларда сыйынып жаткан адамдарга кол салбайсың. Дарактарды кеспейсиң, табиатты өрттөбөйсүң деп буйрук берген эле. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anın укугунда бүгүнкүдөй мыкаачылыкка, бүгүнкүдөй талкалоого жол берилген эмес. Казаттарынын биринде да гумандуулукка караманча каршы келген кылмышты кезиктирүү мүмкүн эмес. 10 000 кишилик түмөн кол Меккени каратууга бараткан. Көз ачыл элек күчүктөрүн эмизип жолдо бири жаткан эле. Эмне кылуу керек? Иттин жанына кароолчу коюп, жаныбарды аяп, 10 түмөн колду жолду айландырып өткөн эле мейрімдүү пайгамбар. Кумурсканын уйгун өрттөгөндөргө катуу ачууланган эле Кутман пайгамбар. Мал жандыкты кордоп, оор жүк арткандарга эскертүү берген эле менин кемеңгер пайгамбарым. Саллаллаху алейхи ва саллам. Anın asıl tarbiyasına sugarılgan Allah'ın suyuktуу pendelerinden biri Олия Баязиди Бистаминин боорукерлигине назар салыңыз. Дубалга жөнөнүп олтурган. Момун заттынысы колуна көшүлгөн мышык этегине жатып уктап калат. Дал ушул маалда азан айтылат. Allah'ın досу Баязид мечитке барышы керек. Бирок кантип кетет? Мышыкты ойготуп албоо үчүн чапанынын этегин аярлай кесип, шырп алдырбай басып мечитке жөнөйт. Пайгамбардын макулукка болгон сүйүүсү мусулмандын адебине мына ушундай чеширилген эле. Алланын элчисинин сүйүүгө негизделген ак тарбиясы жүрөктү мына ушундайча жумшартат. Таифтен туруп кылымдарга үн салган менин пайгамбарым эле. Алланын динин жеткирүү үчүн Таифке барат. Надан эл аны таш баранга алат. Тулку денеси көк ала болуп, буту канга чыланат. Ээн талаадагы бакка барат.
Жабраил келип, эгер кааласаң периштелерге буйруп, Таифти жер менен жексен кылдырайын. Кааласаң булардын үстүнө тоону тоңторуп салайын дейт. Ырайым пайгамбар бул сунушту четке кагат. О Аллахым, бул өлкөнүн балдары сенин мээримиңди тапсын деп мунажат кылат жаратканга. Мына анын мээрими. Анда ачуу эмес айкөлдүк, кекчилдик эмес кечиримдүүлүк бар эле. Пайгамбарлар султаны коңшусу ач турганда ток жүргөн пенде бизден эмес деп айткан. Ал момундарга бир туугандыкты үйрөткөн. Ал бүт жер жүзүнө достукту, бир туугандыкты жайган. Ал жүрөктөрдү жылытат, араздашкандарды жараштырат. Тилекке каршы бүгүн үй бүлөнүн куту качып турат. Пайгамбарды эстеп, жубайыңызга мээримдүү карап, сүйкүмдүү жанашып, колун кыса кармаңыз. Жүрөгүңүздү ачыңыз. Анан эмне болот? Менин кутман пайгамбарым мындай деген: ушинтип кол кармашсаңар, күнөөңөр манжалардын арасынан төгүлүп жок болот. Алланын акыркы элчиси а дегенде эле караңгылыктын сазына баткан элдин жаштарын колдон тартты. Мусабдар, Алилер, Аммарлар, Муаздарды өстүрдү. Кылымдарга жарык чачкан муунду тарбиялады ал. Кыяматка жете турган илимди мураска таштады. Күнөөнүн баткагына батып чирибегиле, бузук жолдо булганбагыла, багытыңарды житирбегиле деди Алилердин тили аркылуу үн салып. Келгиле, баарыбыз биримдикте болуп адамзатты куткаралы деп исламды алып келди. Затынан ырайым оругуштап турган, залымдыкты, кордукту жек көргөн Кудай Тааладан алып келди ак динди. Ал сүйүүгө, тынчтыкка, бейпилдикке толгон асыл динди тартуу кылды. Ислам тынчтыктын, ынтымактын жана аролуктун дини. Кан төкпөгүлө, ынтымакты көздүн карегиндей сактагыла деди бүт осуяттарынын түпкү маанисинде. Ал душмандыктан ырбаган, бузукулуктан жарылган адамзат тамырын айыктыруу, дарылоо үчүн келген. Ыйман келтирмейин бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди сүймөйүн толук ыймандуу боло албайсыңар деп кесе айтты. Чыныгы момундардын жүрөгүн сүйүүнүн мөлтүр суусуна чайын. Сахабаларына кайрылып, кимиңер бүгүн сыркоонун абалын сурадыңар? Кимиңер бүгүн жетимдин башын сыладыңар? Кимиңер бүгүн маркумдун жаназасына катыштыңар? Сыяктуу суроолор менен тарбиялады. Чаңкаган мышыкка суу берген күнөөкөр аял тозоктон кутулду. Тууганына жылмая тиктеген момун жакшылык жасады. Унаасына минген адамды атказган, жолдогу ташты тазалаган пенде жакшы мусулман болду деди. Мен дагы сыймыктанам сени менен. Жолуңа кулдугум бар сыйым терең, өткөнчө бүт өмүрүм ак жолуңдан адашпай адил таза жашаса экен. Түбөлүктүү жашоого үрөн септиң, акылга мол казынасың накыл кептиң, чалык бас эркиң менен кайраттана, көздөгөн максатыңа таамай жеттиң. Менин пайгамбарым жаратканга жаккан, Рахимге, Рахманга жаккан коомду куруп, улуу маданиятты түптөп кетти. Акы укукту баарынан бийик койгон жашоо түзүлүшүн куруп кетти. Кечиримдүү, күйүмдүү коомду куруп кетти. Акылмандык менен арык чаап, илим дайрасына сүзгөндү үйрөттү. Бүгүн мойнубузда кандай жоопкерчилик бар? Убактылуу өмүрдөн өткөнчө пайгамбардын айтканын кылуу, анын жолунда жашоо деген милдет бар. Анын нурдуу сүннөтүн жашоого шамчырак кылып тагуу бар. Анын таржымалын үйрөнүп, анын жашоосун дал өзүндөй турмушка алып келүү деген милдет бар мойнубузда. Анын окуусу менен тазаруу, анын ахлагына жанашуу. Келиңиздер, урматтуу момундар, аны издейли, пайгамбарды сурайлы, пайгамбарды сүйөлү. Пайгамбарсыз жашоону ойлобойлу. Ага татыктуу үммөт бололу. Оба, ага татыктуу үммөт бололу. Надандыктын сазына батып турган,
Адамзаттын бүт дилин көккө бурган сенин жолуң өрнөктүү өмүрүңө ата энем бүт байлыгым жаным курмат.